Бөйрөктө таштын жыйналуусуна алып келген азык-түлүктөр. АКШ окумуштуулары илимий изилдөө жүргүзүшүп, бөйрөктө таштын жыйналуусуна алып келген 5 азык-түлүктү аташты. Америкалык эксперттер күнүнө миллиарддаган адам ичип жаткан кофени бөйрөк үчүн эң кооптуу азыктардын тизмегинин баш сабагына коюшту. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, кофе ичкендердин санынын артышы бөйрөгүнө таш жыйналган эмделүүчүлөрдүн санынын ылдам өсүүсүнө себепчи болуп жатат. Эксперттер кофе бөйрөктүн жумушун бир нече эсе ылдамдатары, ага байланыштуу бөйрөк тез чарчап, картая баштаарын далил катары айтылат деп кабарлайт РЕН. Экинчи орунда эт. Бөйрөккө зыян тийбеш үчүн этти өтө аз өлчөмдө пайдалануу оң. Аны ак түстөгү эт менен, мисалы, тоок эти менен алмаштыруу керек. Үчүнчү орунда туз. Тузду көп пайдалануу денеде суунун чыгуусун, бөйрөктө таш сыяктуу заттардын калыпташуусуна алып келет. Аягы ташка айланат. Азык-түлүктөр тизмегине чай 4-чү орунда жайгашкан. Тизменин 5-чи орунунда газдалган суу. Суусундуктун бул түрү ден соолукка өтө кооптуу. Изилдөөчүлөр ар бир газдалган суу бүт дененин ички органдарын, анын ичинде бөйрөктүн жумушуна терс таасир тийгизет дешет.